Жалал Абадта Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу кинотеатр курулду. Бүгүн 13 декабрда жаңы муниципалдык кинотеатр пайдаланууга берилди. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаар тургундары катышты. Биздин мына ГЧПнын негизинде түзүлгөн договордун жетекчилиги бир нече шаарларда сапаттуу кинотеатрларды колдонууга берип, кошо иштеп келечек. Мен учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Ушул кинокомпаниянын биз жетектеген жетекчисине ушу биздин шаарыбыздын тургундарына сапаттуу кинолорду алып келип тартуулап, анан өздөрүнүн мыкты ишмердүүлүгүн көргөзө алат деген мен терең ишеничтемин. Кинотеатрда 6 зал жайгашып, бир учурда 260 адам кино көрүүгө шарт түзүлгөн. Мында кыргыз фильмдери үчүн 4 кичи залы жана чет эл кинолору үчүн 1 чоң залы жана VIP залы каралган. Бул жай кино сүйүүчүлөр үчүн бүгүндөн тарта сапаттуу фильмдерди тартуулай баштады. Мэрия тарап менен биз кинотеатрды биргеликте ачып атабыз. Мындай кинотеатр негизи парктын ортосунда Кыргызстанда салына элек болчу. Эң биринчиден болуп мына Жалал Абад шаарына түштү. Детский площадкадагы жайгашкан. Кинотеатр менен детский площадка бул развлекательный центр болуп калат экен. 6 зал кинотеатрдын ичинде 6 зал жайгашкан. 4 зал 30 месталык. Биринчи залыбыз 146 месталык. Анан VIP залыбыз бар. VIP залыбызда 16 места. 16 места VIP не үчүн VIP деп аталат? VIP залда креслолор удобствосы башкача болот. Ал жака тамак аш менен кирсе болот. Отдельный закрытый показ кылса болот. Албетте Жалал Абадта жаңы кинотеатрдын ачылышы жергиликтүү тургундарды кубантты. Анткени буга чейин аймакта Союзда курулган эски имаратта бир эле кинотеатр иштеп, ал жетишсиз болуп келген. Азыр эми шаардын борборунда эле эмес, калаанын Спутник кичи шаарчасында да заманбап шартта жаңы кинотеатр пайда болду. Алыстан келип туруп кино көрө албай калышкандар дагы бар, центрге барып алыс болуп калгандар дагы бар да. Мен өзүм Спутникте турам, ошого центрге барып отурбай, эми ушул жака келип кино көрөбүз. Я рада то, что открылся второй кинотеатр, потому что первый был, знаете, такой маленький, что ли, адамдар көп барып тыгылыш болуп калат эле, анан кийин Спутникте деле ачуу вообще шикарно получилось. Абдан жакшы, аябай жакты мага. Ушундайлар болсо кандай жакшы, мына ушул жерде эле биз аксап тексеп, эгер машина менен барсак киного кайра келишибиз кыйыныраак болуп калат эле. Ушуга кылгана аябай ыраазы болуп отурабыз. Ушул Жалал Абад аябай өнүктүрүп атат, өнүксүн. Ушуну жасаган чоңдорлоруна чоң рахмат айтам. Белгилей кетсек, кинотеатр республикалык жана шаардык казынадан бөлүнгөн каражатка курулду. Келишимге ылайык кинотеатрды жеке тараптар иштетип, шаар бийлигине ижара акы төлөп турушат. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Жалал Абад.